2021-жылдын 24-апрели Жайыл ата коомунун мүчөсү ушул биз турган офис мурда Жайыл Баатырдын музейи болчу. Ушул музейди башкарып турган, анан кийин бар жаңы музей салынып отурат. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Чүй облус боюнча инсандар коомдук бирикменин төрагасы Дулатов Илья Дулатович келип отурат. Келген себеби мына ыйык Рамазан айында келип Жайыл Баатырга Куран окуп тазим этип, жана ошондой эле өзүнүн чыгарган китептерин Жайыл ата коомунда китепканабыз бар. Ошол китепканага белек катарында өткөрүп коеюн деген мааниде келип отурат. Эмки сөздү Илья Дулатовичка берип коелук. Эми бекпи мен мына бүгүн келген себебим бүгүн бул ай улуу күн болуп отурат. Орозо, ушул орозо маалында убакыт жок эле, убакыт таап туруп 6 ай келдим. Вот көп күндөрдөн бери бир өзүңүз жазган китептерден бир Жайыл коомунун библиотекасына подарок кылып бир китептерден берсеңиз деп суранып жүрдүңүз эле. Ошол 2 китеп, 3-үчүсүн алып келе албай калдым. 2 китебимди алып келдим. Анда бул китептин аты Тагай би жана анын баатыр уулдары деген китеп да. Китепке мындай деп жазып да койдум. Көбүрөөк музейге көбүрөөк киши келип китепти көбүрөөк окусун деп. Жайыл Баатыр коомуна эстелик. Китепти көп окугандарды ушул китепте көрсөтүлгөн түп аталарыбыздан арбагы ар убакта колдоп жүрсүн деп Баатырдын токуму деп койдум. Кыргыз Республикасынын ардактуу инсандар коомдук бирикмесинин Чүй облусу боюнча төрагасы деп колумду коюп койдум. Мына муну окуп жоготпой жакшылап алып жүргүлө. Бул 2 китептен ыйык китеп. Экинчи китебим Канай уулу Байсейит деген китеп. Вот. Мында дагы ушу Солто коомунун эң чоң түп аталары чыккан. Мында да Санжыра чыккан. Ошондуктан кыргызда айтат, Санжыра жазылган китеп эч убакта жерде жатпаш керек. Муну баштык кылып туруп эле өйдө асып коет экен. Тепсемдеге калбай. Ошондуктан жакшылап сактаңыз. Кири кол тигүү, мас кишилер кармагандан алыс бололук. Бул алага да жаман, бизге да жаман экен. Ошондуктан окуп, жакшылап сактап жүрүңүз. Рахмат. Мына Канай уулу Байсейит Баатырдын китеби 2003-жылы чыккан. Бул жаңы китеп эмес, 2003-жылы. 2002-жылы сентябрь айында Канай уулу Байсейит Баатырдын Пачул району Чалдабар айылында коюлган күмбөздүн ачылышы болуп, той болгон. Ошол тойдон кийин китеп чыккан болчу. Ошол тойду өткөрүүгө абдан көп чоң салымын кошуп, элди уюштуруп, акимиятка, депутаттарга баарын уюштуруп чуркап жүргөн Илья Дулатович болчу. Эмгегиңиз бар, сиздин аман болуңуз, бар болуңуз. Жана ошондой эле ошол той жөнүндө көбүнчө айтылат бу жерде. Анан той жөнүндө айтылат. Бектенов Сабырдагы менин да тайкелерим болот. Ал тайкебиз дагы быйыл каза болуп калды. Ал дагы эң биринчи күмбөзү коюлгандыгын издеп тургузган болчу. Андан кийинки иш чарасын баарын Илья Дулатович өткөрүп отурат. Бул Тагай би боюнча китеп 2001-жылы чыккан. 2001-жылы чыккан. Ошон үчүн мен бул тарых жөнүндө китеп сурап жүргөн болчумун. Мына буйруган күн экен. Сизге рахмат. Ушинтип ата бабалар жөнүндө кийинки муундарга калтырып, жаштар билсин үчүн билгениңизде багы мурда ооз айтып бар укчу, азыр укпай калды. Ошол билгендериңиздин баарын
китепке камтып жазыптырсыз. Сиздин мээнетиңиз абдан күч. Мен китеп эмес, газетага бир макала жазганда аябай кыйналып жасам да туура жасап атам, кандай болот эмне дейт. Анын астыгында мен сиздин эмгегиңизди баалайм. Бар болуңуз. Дагы эмне деп кетмекчимин, Канай уулу Байсейит Баатыр жөнүндө баягы Байтик жөнүндө көп айтылат дагы, Байсейит жөнүндө кийинки убакыттарда негизи тарыхый булактарда көп айтылбай келет да. Байсейит Баатырдын 2002-жылы ачылышында да мен дагы кошо колуман келген жардам берип катыштым элем. Ошондон кийин дагы мен баламдын атын дагы Байсейит Баатыр атынан койгом, өзүм 5-балам да. Анда да кээ бирөөлөр туура эмес көрүшүп айтты. Мен кийинкилерине болсо ушул баланын атын Байсейит деп эме кылганда ушу баатырлардын аты жаңылдабагын айтып жүрсө экен деп. Ошол той жөнүндө да особенно мына китеп. Той. Анан бул мен көбүнчө ушундай болгон нерселер YouTube каналга салам. Ушу YouTube каналындагы көрүүчүлөр баарына кайрылып кетем. Бул жөнүндө китептин ичинде жазылгандар жөнүндө дагы убакыттап эмне жазылганды жөнүндө кичинеден жазганга аракет кылам. Интернетке бергенге да аракет кылам. Мен ушул коомдо жүрүп, ушундай нерселерди эметип атып, газетага жаздырып, баарын минтип берсеңер деп атып эле баардыгын аткара бербейт. Өзүм кантип журналист болгонду билбей калыптырмын да. Астагандай өзүм кесибим бухгалтер болсо дагы колуман келген нерселер жасап жатам. Сизди Илья Дулатович, сизге ден соолук каалайм. Сиз абдан татыктуу адамсыз. Сиз менен сыймыктанам. Анын үстүнөн Байсейит Баатыр дагы менин 4-чү тайларым болот. Ошондо Солтоонун жээни болуп калам да. Ошон үчүн мен сиз менен сыймыктанам. Сиз дагы канча адамдарга, чыган адамдарга азыркы убактарда эмгектери өкмөт тарабынан бааланбай калса, азыркы убакта ушу коомдун артынан төш белгилерди берип, татыктууларын сыйлап жүрөсүз. Сизге ден соолук каалап кетем. Мен дагы ушул коомдон дагы Кыргыз Республика ардактуу айымы деген төш белгини мындан 4-5 жыл мурун алдым го дейм. 4-5 жыл мурун алгам. Татыктуусуң деп берген жакшы экен. Анан ой, мен татыктуу эмес болушум керек, дагы иштейинчи десем болбой келип атышып. Анан сиздерге да рахмат. Ушул инсандар коомунун жетекчисине дагы рахматымды айтып кетем. Кыргыз таңдагы болгон жакшы чыгандарды, анткени колхоз убагында чабан болгон, жакшы баягы жетекчи болгондор азыр пенсияда отуруп, үйдө отуруп калды да, эмгектер бааланбай. Ошолордун баарын элге алып чыгып, даңазалап, эмгегин баалап, көңүлдөрүн көтөргөнсүн, бул жакшы иш алып баратасыздар. Ушул инсанда коомдун жетекчилерине да ыраазычылык айтып коюңуздар. Жайыл ата коому дайыма эшик ачык. Бул республикада татыктуу орденге татыктуу кишилер өтө көп экен да. Вот мен мына ушу Чүй облусунда төрага болгоnuна 6 жыл болду. 6 жылдын ичинде менин колуман 800 орден чыкты. Бирок ошо 800 ордендин каяка кеткени билинбей калды. Дагы эле кишилер бир колхозго барсаң, бер жагы бир 20-30 орден алган айыл, мен алган жок, мен эчтеке алган жокмун деп, мени сыйлабайсыңар тигибу деген эмелерди айтат да. Мен айтам, ой, иштеген жериңерден алгыла, пожалуйста, көрөлү, биз сыйлайлык. Татыктуусуз. Жашыңыз 60-тан атып 70-ке барып калыптыр. Татыктуусуз деп айтып, сыйлап атат. Мунун бир орден сыйлаган бир жери жакшы экен. Ошол сыйланып аткан киши ушунчалык бир кубанычка бөлөнүп, толкунданып, бир жакшы ойго батат экен да. Кубанычка батат да. Басып өткөн жолун баарын эстеп, кубанат экен. То есть ошол кишиге биз кубаныч тартып эткенбиз. Ошол шаш экен да. Ошон үчүн эми иштеп атабыз. Буйруса иш жаман эмес. Мынакей биз дагы Жайыл Баатырдын ыйык жеринде турабыз. Ошондо Илья Дулатович дагы Байсейит Баатырдын урпактарынан анткени эме кылган айтпай кетти. Кошой бийден Жайыл Баатырда Кошой бийдин колунда өсүп атпайбы? Ошон үчүн
талканда берип атат. Талканда Коңгурбай менен Кошой бир тууган болуп атат дагы, бирок Жайыл Баатыр Кошой бийинин колунда өсүп атат. Ошон үчүн мен дагы Жайыл Баатыр дагы чоң эне Митикенин кызы болгон үчүн мен эки жагынан тайларым дагы соттун урпактары болот. Сиздерге рахмат, ушинтип дагы Санжыраны жасып, бул кийинки урпактарга калтырып кеткен эмгегиңиз бааланат, буйруса ыйык болот. Ыйык китептер, дагы китептерди күтөбүз, дагы сизден чыгармачылык баягы билгендериңизди айтып, мынакей YouTube каналга чыгып айтып туруңуз. Биз дагы билгенибизди Жайыл Баатыр жөнүндө айталы, Темиржан эне жөнүндө айтып берели, кийинки урпактарга билсин. Мен деле Илья Дулатович мени Жайыл ата коомуна мен билген эмесмин. Илья Дулатович коом бар. Коомго мүчө бол, сен татыктуусуң, патриотсуң деп. Мен коомго барганда эмне жумуш кылам деп. Биринчи мен таң калгам 2010-жылы. Мен аяктан коомдо эмне жасам, анткени бухгалтермин, эмне мен салым кошо алам деп ойлогом. Анан бара бияктан келип, баягы колуман келген нерсени жасап атам. Ошо рахмат сизге, ыраазымын. Да Илья Дулатович менен дагы мен 1995-жылдан 2002-жылга чейин Кара Балта шаарындагы ЖПО деп коебуз, ошондо директор болдум, мен главный бухгалтер болуп, эгиз балдар менен үйдө отурган убакта иштеп, чогуу иштешип калдык. Бир жаман сөзүн айткан жок, чогуу иштедик. Рахмат сизге, таазим. 6 жыл бирге иштедик, Ой, бир 6 жыл. Менин кожоюн деп эркелетип койчу. Кожоюн эмне дейсиң деп. Асыгандай кийинки урпактарга сиздин жасаган иштериңиз үлгү болсун. Бар болуңуз, рахмат, сыймыктанабыз сиз менен.